Урматтуу биздин Кыргызстанда элдери, биздин үнүбүздү уга турган чоңдорубуз, биз ушул убакка чейин баспаган жерибиз калбады, эш какпаган жерибиз калбады. Акыркы үмүтүбүз сиздерде. Урматтуу Садыр Нуркочоевич, эгер ушул биздин үнүбүздү уксаңыз, бизди көргөн элдер биздин үнүбүздү жеткирсеңиздер, биз ушул убакка чейин чуркап келебиз. Эч бир бизди киши катары көрбөй, сунуштарыбызга, суроолорубузга жооп бербей келишет. Биз алигиче үшүсөк да турабыз эртеден бери. Мынакей көрүп алыңыздар. Медицина кызматкерлери, арзыбаган бюджетте иштеген медицина кызматкерлери пандемия учурунда ушул эжекелер иштешкен. Ысыктын күнү сууга зар болуп, аба жетпей, элдер кырылып атканда ушул медицина кызматкерлери турган. Эмне үчүн биздин үнүбүз жетпешибиз керек? Эмне үчүн бизге окшогон адамдар четте калыш керек? Жеткириңиздер, бөлүшүңүздөр колдон келишинче. Жөн карап турбаңыздар. Баарыңыздар ушул видеону көрсөңүздөр, поделиться кылыңыздар. Канча Кыргызстан көрсө, ошончолук тез жетет. Сиздерден суранабыз. Мынакей, биз эртеден бери келебиз. Мына үшүсөк дагы до сих пор ушу эжекелерибиз кетпей турушат. Көрүңүздар.